Юридика илимдеринин доктору эксперт Венера Табалдиева Вести KG сайтына берген маегинде жогорку кеңештин отурумда отуруп боенуп, тамактанып отурганына комментарий берди. Табалдиева башкы прокурор Кунманкул Зулушев сүйлөгөн учурда эмне себептен боенуп баштаганына төмөндөгүдөй жооп берди. Мен көбүнчө боенбойм, коронавируска байланыштуу антисептикти көп колдоном. Эриндер дайыма жарыла берет, жарылып кетпеш үчүн ар дайым сүйкөп турам дейт. Ошондой эле ал көпчүлүк ойлогондой курут эмес, конфет жегенин айтты. Бул таптакыр курут эмес болчу. Менде кант жогору. Мал менен момпосуйду осума салып турам. Ушундай ысыкта кантип туздуу курут жесе болот. Адамдар тынчсызданганда алар ар дайым колу менен бир нерсе жасап, ар нерсени жылдырышат жана башка. Чынын айтсам, мен тынчсызданып жаттым. Кантсе да биринчи окуу. Ал эми тынчсызданганда кантым көтөрүлөт. Анысы аз келгенсип, эриндер жарылып жатат. Мен ошол учурда канттын көтөрүлүп жаткандыгын сездим. Шашылыш түрдө сергитүүчү момпосуйду оозума салып алышым керек эле. Эриндерди да майланыштырыш керек болду. Суу сапта жаткам. Ушундай кырдаал болуп кетти. Эми эмне кылмак элем? Эгерде биздин каршылаштарыбыздын жабыша турган эч нерсеси калбай калса, анда мен аларды жөн гана аяйм деп жооп берди. Эске сала кетсек, кечээ 30-июнда жогорку кеңештин жыйынында депутаттар укук коргоо тармагындагы жаңы кодекстердин концепциясын кароо учурунда башкы прокурор Курманкул Зулушевдин артында отурган эксперт айым эриккендигинен курут жеп, оозун боюп, саатын улам карап отургандыгы видеого түшүп калган. Кийинчерээк белгилүү болгондой, видеого түшүп калган айым юридика илимдеринин доктору профессор Венера Табалдиева экендиги маалым болду. Ал парламентке эксперт катары чакырылган. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин. Центеранын президенти Скотт Перрин кайрадан кумтөргө жолото көрбөгүлө. Булар кайра келип биздин алтынды тоннош үчүн аракет кылып атат. 30 жылдын аралыгында Сиабека менен Центерадан кыргыз жартылуу үлүш же пайда көрбөдү. 90% алтынды жүктөп кетишти. Жетишет, эми буларга жирный точка койгула. Кайра кайрылып келбесин, өзүбүз иштетебиз. Булардын бал тилине эч ким ишенбейт, эл аралык сотко баргыла. Канадалыктар экологияга зыян келтирген 4 миллиард 252 миллион долларды казынага төгүп койсун. Мунуңар эл аралык масштабта мошенниктер дейт Жамиля Насирова өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Владимир Путин мураскер тууралуу үн катты. Россиянын президенти Владимир Путин маек учурунда өзүнүн мураскер тууралуу суроого жооп берди. Россияны ким жетектеши өлкөнүн жарандарынын колунда, деди ал. Убакыт келет, ошондо ким биздин мекенибиз Россия сыяктуу кереметтүү өлкөнү жетектөөгө татыктуу экенин айта алам деп ишенем, деди Путин. Путин мураскер тандоо боюнча суроолорго бир нече жолу, анын ичинде түз байланыш аркылуу жооп берди. Президент салттуу түрдө акыркы тандоо шайлоочуларга тиешелүү экендигин белгилеп келет. Бир жыл мурун ал бул суроого биз мураскер издебей иштешибиз керек деп жооп берген. 2018-жылы Ярославда өткөн ачык сабак учурунда Путин каалаган кесиптин ээси мамлекет башчысы боло алат деп айткан. Владимир Путин менен түз эфир. Прямая линия с Владимиром Путиным бул жыл сайын өткөрүлүүчү иш-чара. Анда Россия Федерациясынын президенти жана мурда өкмөт башчы Владимир Путин жарандардын суроолоруна жооп берет. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Таласта өгөй атасы 3 жыл бою зордуктап жүргөн кыз кош бойлуу акыйкатчы институту Талас облусунда өгөй кызын 13 жашынан баштап 3 жыл зордуктап жүргөн кишини таап, жазага тартууну укук коргоо органдарынан суранды. Бул тууралуу институттун сайтында маалымдалат. Маалыматка ылайык, Омбудсмен мен аппаратына Талас районунда секелектүү өгөй атасы зордуктап, кыздын 5 айлык боюнда бар экен жөнүндө маалымат түшкөн. Кайрылган жаран милицияга шектүүнү таппай жатканын жана кызга психологиялык жардам керектигин билдирген. Акыйкатчынын Талас облусундагы өкүлчүлүгү аталган кыздын 35 жаштагы апасына байланышкан учурда маалымат чын экенин айтып, 29-июнда арыз жазган. Ал арызында 1971-жылы туулган жолдошу Б аттуу жаран менен 2014-жылдын 10-майында баш кошуп, ортодо 2 балалуу болушканын айткан. Мурунку күйөөсүнүн 3 баласы бар. Күйөөсү Б аттуу жаран уруп сабагына карабай, дагы бир күйөөдөн чыкты аттуу болгусу келбей чыдап жашап жүргөн. 2019-жылы Кызылай коомунун жардамы менен баласынын жүрөгүнө операция жасатканы Корея өлкөсүнө кеткенде, күйөөсү биринчи никесинен төрөлгөн ошол кезде 13 жаштагы кызын зордуктаган. Бирөөгө айтсаң апаңды, эки бир тууганыңды өлтүрүп коем деп коркуткан. 3 жыл үйдө эч ким жок кезде пайдаланып, күч колдонуп зордуктап жүргөн. Азыр кызы 16 жашка чыккан, милицияга арыз жазгандан кийин күйөөсү качып кеткен. Арыз Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын көзөмөлүнө алынганы айтылат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Исхак Масалиев каникулга тарап кеткен депутаттар отпускнойго 200-300 миң сомдон алышат. Каникулга тарап кеткен депутаттар отпускной катары 200-300 миң сомдон алышат. Бул жөндө өзүнүн социалдык баракчасына Исхак Масалиев жазган. Жогорку кеңеш керек болсо айлыкты албайбыз деген сөздөр эсиңерде барбы? Конституцияны кабыл алып, анан жаңы шайлоо болот деп мыйзам кабыл алышкан болчу. Мөөнөтүн 2021-жылдын июнуна чейин узартышкан. Ал мыйзамдын аткарылышын ойлоп да койгон жок. Эми чарчашып каникулга чыгып кетишти. Бир ай эл менен жолугат,
1 ай эс алат. 200 миңден 300 миң сомдон акча берилет. Отпускной дейт аны деп Масалиев белгиледи. Эске сала кетсек, жогорку кеңештин сессиясы 30 июнда жыйынтыкталып, кийинкиси 1 сентябрда башталат. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Камакта отурган Кыргыз темир жолдун мурунку жетекчисин Бикарт клиникасына жаткырышты. Кыргыз темир жолу мамлекеттик мекемесинин мурунку генералдык директору Василий Дашковду Бикарт клиникасына жаткырышты. Бул жөнүндө Кактус Медиа редакциясына күч структураларынын кызматкерлери билдиришти. Алардын айтымында өткөн жумада камакта отурган Дашков УКМК СИЗОсунан жеке менчик Бикарт клиникасына которулган. Мындай чаралар ден соолугунун абалына байланыштуу көрүлгөн эмес. Ошондой эле Дашковдун уулу дагы деле УКМК СИЗОсунда экендиги белгилүү. Ал коррупцияга тийиштүү деген шек менен камакка алынган болчу. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Балбак Төлөбаев өзүнүн Facebook баракчасында билдирүү калтырган. Биздин шартта оорудан кутулуунун шарттары: 1 маска, 2 аралыкты сактоо, 3 колду жууш керек самындап. Санитайзерди колдонуу бүттү, башка арга жок. Ишенбесеңер кыйынчылыкка даяр болгула. Эл чындыкты билсин. Тарыхта биринчи жолу учуучу унаа шаар аралык каттам жасады. АРК учуучу унаасы тарыхта биринчи жолу шаар аралык каттам жасады. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалымат кылайык, учуучу унаа 2 мүнөттүн ичинде унаадан учакка айланат. Алгачкы каттам 35 мүнөткө чейин созулуп, Словакиялык Нитр аэропортунан Братиславага чейин болгон. АРК дээрлик 1000 чакырым аралыкты саатына орто эсеп менен 170 чакырым ылдамдык менен 2,5 чакырым бийиктикке чейин учууга жөндөмдү. Булак Кыргыз кабар. Эл чындыкты билсин. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине оор инженердик техникалар тапшырылды. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүлгөндүгүнө 30 жыл толду. Бул тууралуу 7 каналдын аймактык кабарчысы барып жеринен таанышты. Маалымат кылайык, Азия өнүктүрүү банкынын суу ресурстарын жаратылыштын өзгөрүшүнө жана табигый кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу долбоорунун алкагында алынган оор инженердик техникалар өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырылды. 28 экскаватор, 8 жүктөгүч, 7 бульдозер, 2 автогрейдер, 8 кран манипулятор, 4 автокран, 10 самосвал, 2 көчмө авто оңдоочу жай, 4 күйүүчү май ташуучу унаа, 40 тонна жүк көтөрүмдүүлүккө жарамдуу 8 жүк ташуучу трал менен трактор, 8 жүргүнчү ташуучу кичи автобус жана 2 жүргүнчү ташуучу жеңил унаа алынып келинди. Белгилей кетсек, бул техникалар өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча иш-чараларды жүргүзүү үчүн иштелип чыккан. Тендердин негизинде Кытайдан алынып келинди. Жакынкы күндөрү түштүк жана түндүк аймактарга жеткирилет. Булак ЖТТВ KG. Эл чындыкты билсин. Баланы сабаса тартипке келет дегендер жаңылышат. Окумуштуулардын иликтөөсү. Окумуштуулар ондогон изилдөөлөрдү карап чыгып, бала тарбиялоонун ыкмалары анын мүнөзүнө кандай таасир берерин билүүгө аракет жасашкан. Америкалык окумуштуулар баланы сабаса тартипке келет деп ойлогон ата-энелер жаңылышаарын айтышты. Маалыматта баланы сабаганда анын кыял жору оңолбой эле, тескерисинче бузулары белгиленген. Адистер бул тема боюнча 70 иликтөөгө анализ жасашкан. Изилдөө учурунда таяк жеген балада агрессия күчөгөнү, коомчулукта өзүн алып жүрүүсү бузулганы, мектептеги жүрүм-туруму дагы тескери жакка өзгөрүп, бейбаштык көп кылганы аныкталды деп айтылат маалыматта. Кээ бир иликтөөлөр баланы сабаганда анда бат ачуулануу, ызага батуу сезимдер жаралып, өч алганды, талаш тартыштарга катышканды жактырган мүнөз пайда болоорун көрсөткөн. Окумуштуулар баланы жазалоонун башка жолдорун, мисалы оюнчугун алып коюу сыяктуу ыкмаларды колдонууну сунушташкан. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Өлкөгө келген автопоездер ишин Баткенден баштайт. Кыргызстанга 4 заманбап мобилдик медициналык комплекс автопоезд алып келинди. Мында стоматология, гинекология, флюорография жана окулисттин кызматтары көрсөтүлөт. Автопоездер Жалал Абад облустук ооруканасына жана улуттук госпиталга берилди. Муну менен медиктер өлкөнүн түштүк жана түндүк региондорунун баарын тейлешет. Алда эртең Баткен облусунун калкынын ден соолугун текшергени жөнөп кетет. Техниканы тапшыруу аземине саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Биршналиев катышты. Автопоездер эң алдыңкы заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылган. 4 техниканын жалпы наркы $2 миллион түзөт. Аны Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду ден соолук кербени долбоорунун алкагында гранттык негизде алып берди. Долбоордун максаты алыска айылдар жана жашоо шарты катаал аймактын тургундарын дартын аныктоо жана оорулардын алдын алуу. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин.
Эрдоган жакын арада Тажикстанга барышы мүмкүн. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон дүйшөмбү шаарында Түркиянын коргоо министри Хулуси Акарды кабыл алды. Президент Эмомали Рахмон менен маанилүү жана жемиштүү жолугушуу болду, деди түрк министри маалымат жыйында. Анын айтымында жолугушууда Рахмон Тажикстандын жана Борбор Азиянын келечеги тууралуу пикири менен бөлүштү. Ошондой эле Рахмон Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганды Тажикстанга чакырганы белгилүү болду. Түркиянын министри Режеп Тайип Эрдоган Тажикстанга жакын арада келүүнү пландап жатканын белгиледи. Андан тышкары Хулуси Акар Афганистандагы абал дагы талкуулаганын кошумчалады. Хулуси Акар 28 июнда Кыргызстанга келген, кечээ 30 июнда Садыр Жапаров менен жолугушкан. Булак Назар Ньюс.